Salih ayal zatı. Al kim? Al erkek üçün жалған дүйнөнүн эң жакшы белеги. Эгерде bir erkektin mangdayına жакшы ayal, salih ayal жазылып, ошого турмуш кура турган болсо, ошол эркекке берилген ыйман менен исламдан кийинген жакшы белек бул жакшы ayal. Salih ayal kim? Salih ayal ал жубайынын бактылуу болуусунун себеби. Эркектин бактылуулугу анын тапкан тыйынында, же анын ден соолугунда эмес, балким ал ошол үйлөнгөн жубайында. Абдурахим Кары өтүп кеткенде канча жыл болду. Балдары дүйнөлүк конкурстарга катышып, ал эмес ошол жерде жюри болуп жүргөндөрдүн апасы мына көрдүңөр. Эне шамчырак сыяктуу. Ал өзү күйүп кете берет, бирок өзүнүн жарыгын башкаларга дайыма чача берет. Салих ayal ким? Ал жубайынын жакшылыгына жардамчы болгон адам. Эгерде ayal жакшы болгон болсо, эркек сөзсүз жакшы болот. Биз билген бардык кыйындар, бардык сахнадан сүйлөп аткандар, бардык телевизордон көрүнүп аткандар, бардык бизди башкарып аткан кыйындардын аркасында андан дагы кыйыныраак, андан дагы улуураак болгон ayal заты турат. Анесинерден чыгаргыла. Салих эркек, салих ayalдын кадырын билип, аны коргоп, сыйлап, жана издектеп күтөт. Ал алган жарынын салихалардан болуусуна көмөкчү болуп, жакшылык иштердин жардамчы болуусуна өбөлгө түзөт. Жыйынтыгында жубайлар дүнүйө акыретте бири-биринин бактылуу салихтерден болуусуна ыңгай жаратышат. Урматтуу менин бир туугандарым, азыр мен санап өтө турган белгилер кимде бар, кимде жок, ар бирибиз колубузду ачып, жууп эсептеп отуралы. Азыр мен айтып турган сыпаттар салих ayalдын, Кудай Таалага жакын болгон ayalдын, бейишке бара турган ayalдын, 8 эшиктин каалагандан кире бер деп айтыла турган ayalдын белгилери. Ошон үчүн келгиле. Ар бириңер колуңар жууп отуруп, мен кайсынысына кошулам? Ушул сыпат менде барбы? Ушул белги менде барбы дегенге аракет кылгыла. Телефондор Насат медиадан беребиз, Муфтият медиадан беребиз, Насат KG'ден беребиз, Адепижет сайтынан бардыгы чыгат. Силер колуңар менен санагыла. Менде ушул белгилер барбы, жокпу деген урматтуу эже карындаштар. Биринчиси, салих ayalдын белгилери өзүн жана үйүн күйөөсү барында да, жогунда да сактап, жолдошу жек көргөндөн оолак болуусу. Салих ayal өзүн жана күйөөсүн бейишке баруусун камсыз кылат. Ан үчүн биринчи кезекте өзүн жаман сөздөрдөн, жаман кылык жоруктардан сактайт, жана өзүнүн үйүн сактайт. Эгерде жолдошу кайсы бир нерсени жаман көрсө, ошол нерсени аялы дагы жаман көргөнгө аракет кылат. Табиатта ayal заты эркекке караганда бир нерсени көбүрөөк үйрөнөт. Бир нерсеге тезирээк көнөт. Ayal заты эркектерге караганда көбүрөөк жөндөмдүү. Кудайым ошондой жараткан. Ошон үчүн ayal зат турмушка чыкканда жолдошунун үйүнө барып, ошол жердеги адаттарга көнөт. Ошол сыяктуу күйөөсү жакшы көргөндү жакшы көрүп, күйөөсү жаман көргөн жаман көрсө, мына ушул ayal салих ayalдын белгиси. Мен ушундаймын, мен өзгөрбөйм, мен башкача боло албайм деген бул таптакыр туура эмес маселе. Эгерде жолдошуңуз бир нерсени жаман көрсө, ал жаман көргөн нерсе динге каршы келбесе, анда ошол нерсеге сиз дагы жаман көрүңүз. Бирок намаз окуган жаман көрсө, ага макул боло албайсыз. Бирок күйөөңүз жаман көргөн нерсе сиздин диниңизге таасир этпей турган болсо, анда аны жаман көрүңүз. Экинчи, намаз, орозо сыяктуу ибадаттарга бекемдиги. Салих ayal намаз окубай туруп, орозо кармабай туруп, салиха боло алыш өтө кыйын маселе. Мен намаз окубай туруп деле, орозо кармабай туруп деле, мен жакшы ayal болом деп айтышат. Ал 1 күндүк, 2 күндүк, 3 күндүк, бирок түбөлүк жакшы ayal боло албайт. Түбөлүк жакшы ayal боло албайт. Намаз менен орозо адамды адептүүлүккө, акыреттик салих ayal болгонго Кудай Таалам өк берет, урматтуу бир туугандар. Намаз окубай туруп деле мен жакшы ayal боло берем деген бул чоң жаңылыштык. Үчүнчүсү, айтылган осуятка акылы жана жүрөгү менен кулак салып, жаңжал менен пикир келишпестиктен ыраак болуп, адеп менен баарлашууну өздөштүрүү. Салих ayal күйөөсү тараптан, же кайненеси тараптан, же чоң эжелер тараптан, аталар тараптан айтылып аткан осуятка акылы менен жана жүрөгү менен кулак салат. Айтып атканда укпайм айта берсин эмес, балким осуяттан пайданы көрөм дейт.
Janjal menен pikir келишпестикке орун бербейт. Эгерде кайсы маселени сүйлөшкүсү келсе, ыңгайлуу учур тандап, ошол учурда гана сүйлөйт. Ал жакшы сүйлөшө алат. Төртүнчүсү көркөм кулк мүнөз жана адептүү мамиле менен зыйнаттануу. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Буисту ан утаммима макаримал ахлaqi." Мен көркөм адеп акылакты толуктоо үчүн жиберилдим дейт. Менин кыялым ушундай, бизде ушундай деген сөз токтотуш керек болот. Дайыма жакшы кулк мүнөзгө аракет кылыш керек. Эртең менен саат 9-да турган карындаштарыбыз бар, эжелерибиз бар. Аны токтотуш керек. Намаздан кийин уктабаш керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Бурика фи букури уммати." Үммөтүмдүн таңкысында береке бар дейт. Элибиз айтат: "Эрте турган эркектин бир ырыс артык, эрте турган аялдын бир жумуш артык" деген сөзү бар. Бешинчи, жаман жана уяттуу сөздөрдөн оозун, үнүн бийик көтөргөндөн өзүн сактоо керек. Кыргыздар кыйынбыз дейбиз, аялдар андан кыйын дейбиз, аялдардын эң кыйыны Курманжан дейбиз. Курманжан апабыз дагы күйөөсүнө үнүн бийик көтөргөн эмес. Аны эстен чыгарбашыбыз керек. Демек, аял заты салиха болуш үчүн үнүн бийик көтөрбөш керек. Балдарына болсун, күйөөсүнө болсун, кайненесине болсун, коңшуларга болсун үнүн бийик чыгарбаш керек. Жана жаман сөздөрдөн өзүн сактаганга дайыма аракет кылыш керек. Оозуңан жаман сөз чыкпасын, сенден жакшы сөз чыксын. Көркөм динибиз менен адептүү жүрүм турумга каршы келбеген бардык иште жолдошунун талаптарын аткаруу, ага моюн сунуу. Күйөөгө каршы чыгуунун таптакыр кереги жок. Эгерде ага каршы чыкпай турган болсоң, ал буйруп аткан нерсе динге каршы келбей турган болсо, анда ага моюн сун. Балким сен акылдуураксың күйөөңдөн, балким сен илимдүүрөксүң күйөөңдөн, бирок ал ата. Сенин тарбияңды көрүп кыздарың ошондой болот. Сенин тарбияңды көрүп балдарың мына ошондой болот. Ошон үчүн сен бардык иште эгерде арам нерсе болбосо, шариятта тыюу салынган нерсе болбосо, анда жолдошуңа итаат кыл, моюн сун. Бар деген жагына бар, барба деген жагына барба. Сен мына ошондон өзүңө урмат топтойсуң. Кээ бир адамдар ойлойт, эгерде күйөөсүн башкарып алса, күйөөсүн жетелеп алса, адамдар мени кыйын деп ойлойт деген туура эмес түшүнүккө келет. Эгерде сенин күйөөң урматталбаса, сен эч убакта урматталбайсың. Эгерде сенин жолдошуң урматталбаса, сен эч убакта урматталбайсың. Жетинчиси, күйөөсүнө жылуу жүз менен карап, анын жүрөгүн эзген сарсанаасын жеңилдетүү. Кыргызда айтат: "Ашың жок болсо дагы кашың жокпу" дейт. Эч убакта жаман көз менен карабаш керек. Дүйнө проблемалардан курулган. Проблема болсо сөзсүз түрдө адам кайгырып капа болуп келгенде беттен алгандын кереги жок. Дайыма жылуу жүз менен караш керек. Эгерде күйөөң алыста жүргөн сен элестеткенде, сен дайыма жылмайып турганың гана анын эсине келе турган болуш керек. Менде бир окуя болду. Бир шакирттерибиздин бирөөсү адепсиздиги менен мага жакпайды эле. Анан жылмайганды билбейт. Анан күндөрдүн бир күнүндө менин китебим алып кеткен, китебим алып келгени кайра келип, анан эшиктен киргенде жылмаюу менен кирди. Ошол мага көпкө чейин эсимен чыкпай калды. Жанагыны окутпай коюп сабакка келбей деп айтайын деп ушундай бир ниеттенем, бирок аны эстегенде эле анын жылмайып турганы менин көз астымда туруп, анан азыр мага эң жакшы болгон адамдардын катарына кошулуп калды. Ошон үчүн адамдар туткун калуунун эң жакшы иши, урматтуу бир туугандар, бул жылмаюу. Жылмаюу бекер. Ачуулансаң деле ошол, жылмайсаң деле ошол. Ошон үчүн жылмайган дайыма өзүбүзгө адат кылып алышыбыз керек. Бир адам Франциядан келип айтат: "Кыргызстанда эки нерсеге күбө болдум" дейт. Биринчиси, мазарларыңар көп экен. Чындап бизде мазарлар көп. Экинчиси, адамдар жылмайбайт экен дейт. Адамдардын бардыгы урушуп аткандай жүрөт экен. Эмнеге ушулар жылмайышпайт, же жашоосу кыйынбы дейин десем, тойлору биздикинен чоң экен. Бирок адамдарда жылмайуу жок экен деп ушинтип өзүнүн Facebook баракчасына урматтуу бир туугандар жазып атат. Сегизинчиси, перзенттерине салих тарбия берип, аларга көркөм динибиз менен жакшы кулук мүнөздү үйрөтүү, илим алууга жана жакшылыкты жакшы көрүүгө багыт берүү. Мектептеги тарбияга чектелип калбаш керек. Ар бир аял заты өзүнүн балдарына туура тарбия бериш керек.
Dinibizdi үйrөтүp, аларга жакшылыкты жакшы көргөндү билдиришибиз керек. Балдары жетелеп барып мечитке колуна тыйын берип, ошол тыйынды апарып садака кудуга салганды үйрөтүшүбүз керек. Балдарыбыз менен эски кийимдерди чогултуп барып, ушуну кийбей калдык, биз башка кийимдер бар, кел ушуну кыйналгандарга берелик деп балдарга үйрөткөндү биз аракет кылышыбыз керек. Мектепке барып келсе, ошону менен бардыгы келип калат дегенден алыс болушубуз керек. 9-чусу күйөөсү үчүн жасанып жипаржыт менен аруулануу. Адатта орус маданияты көчөгө чыкканда биздин аялдар жасанышат бардыгы. Үйдө манты бышырган бойдон, башка кылган бойдон, чырыш жаңы бышып калып, чырыш самсы бышырган бойдон, ошол бойдон жүрө беришет. Динибиз кандай? Күйөөсү үчүн жасанып жипаржыт менен аруулануу. Мүмкүн болгон сулуулугунун баарын күйөөсүнө арноосу кажет. Жолдошунун көзү аялын көргөндө сүйүнүп турсун. Анын мурду аял тараптан жазы тартуулаган гүлдүн жипарын гана искесин. Анын кулагы аял тараптан жакшы сөздү гана сезип турсун. Эч убакта сизден жаман сөз укпасын. Сизди эстегенде ошол жаман сөз жүрөгүндө кала бербесин. Ал жаман болсо болсун, бирок сиз андан дагы жаман болбоңуз, урматтуу менин бир тууганым. 10-чусу сабырдуу болуу. Сабырдуулуктун түрү көп. Салих аял күйөөсүнүн колу жукалыгына сабыр кылып, анын колунан келбеген талап кылбайт. Бардык эле үй бүлөдө ечтүү эмес. Жаңжал кылгандан ал ишке ашып калбайт. Салих аял күйөөсүнүн колу жукалыгына сабырдуулук кылып, анын колунан келбеген нерсени ашча талап кылбайт. Ошондо бакыт келет. Сен кыйкырсаң деле, башка кылсаң деле келип калбай турган нерселер бар. Ошон үчүн ошого сабырдуулук кыла турган болсоң, ошондо бакыт келет. Кыргыз айтат: "Сабырдуу жетер муратка, сабырсыз калар уятка" деп.